Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Талайгүл Исакунованын чет өлкөгө уруксатсыз барганы тастыкталды. Маалыматта айтылгандай, министр айым кызматтык иш сапарга мыйзамсыз гана чыкпастан, премьер-министрдин каршылыгына карабастан дагы барууга жетишкен. Ал аз келгенсип үй бүлөсү жана кайын журту менен бирге элдин эсебинен саякаттаганы айтылууда. Башкы прокуратура аталган министрликтин кызматкерлери тарабынан бир катар мыйзам бузуулар болгонун аныктап, тиешелүү документтерди өкмөткө өткөрүп берди. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери чет өлкөгө кызматтык иш сапарга кетүү жана дипломаттык паспорттарды колдонуу тартиби боюнча бир катар мыйзам бузуучуларды аныктаган. Талайгүл Исакунова 2017 жылы премьер-министрдин уруксаты жок АКШга 3 глобалдуу симпозиумуна катышууга, андан ары 2017 жылдын 15 ноябрында балдар эмгегин колдонууга каршы күрөш боюнча 4 эл аралык жыйынга катышуу үчүн Аргентина Республикасына сапар алган. Аталган министрликтин мыйзамсыз саякаттоосун текшерүүнү Жогорку кеңештин депутаты Аида Касмалиева табыштаган. Бизге келип түшкөн маалыматтар боюнча ошол бүт иш сапарларына туугандары менен барат деген түшкөн. Ошону текшерели дедик. Анан колундагы документтер боюнча ал тастыкталып атат. Дагы тастыктасак болот. Кайын журт дагы бирок эми тиешелүү органдар өздөрү тастыктайт деп ойлойм. Биз азыр Эмгек жана өнүгүү министрлигинин алдында турабыз. Жогоруда айтылган маселе боюнча экинчи тараптын дагы оюн угуп көрүү максатында Талайгүл Исакунова менен байланышууга келдик эле, бирок биздин аракетибизден майнап чыккан жок. Себеби министр айым Куран окутууга кетип жаткандыгына байланыштуу бизге маалымат берүүдөн баш тартты. Мындай болсо саякатчы айым үчүн Куран окутууга баруу биринчи орунда турабы деген суроо жаралат.